Саламатсыңар, мен атым Кайрат Итибаев. Соода өнөр палатасынын өкүлү болуп Германияда жана Чехияда иштейм. Быйыл 3-чү мекендештердин форуму өтөт. Ошто тилекке каршы жана шарттарга байланыштуу мен быйыл кайтыша албай калатам. Бирок уюштуруучулар сурагандай эле мен өзүмдүн видео интервьюмду кыска силерге жөнөтүп жатам. Биринчи эки форум абдан ийгиликтүү өткөн, бирок арасында ошо тажрыйбада боло турган иш-чаралар ишке ашпай калгандыктан ошо 3-чү форумга менин калып элегим быйыл ушу форум бир туруктуу бир долбоорлорго алып келет го деп ишеним бар. Андан тышкары кайсы темаларды айта турган себеби ошо мен өзүмдүн жарандык авиация тармагына байланыштуу кесип бөлүгүм боюнча ошо аба транспортуна көбүрөөк көңүл бурсаңыздар жакшы болмок. Анткени дегенде Кыргызстандын жол транспортунан башка альтернативи ошо аба транспорту. Ошого Оштогу аэропортто кантип өнүктүрсө болот, аны кандай жүк ташуучу же жүргүнчүлөр ташуучу аба эл аралык деңгээлге жеткендей кылып регионалдык бир жакшы транспорттук бир түйүнчө кылсак кандай болот деген ушундай маселелерди суроолорду койсок жакшы болмок. Андан тышкары биз Кыргызстан Евразиялык экономикалык бирикмеге киргенден бери биздин ошо экспорттук потенциалыбызды кандай өнүктүрсөк болот, Европага кандай товарларды чыгарсак болот, экспорттук биздин сертификация товарларды кантип өткөрсөк болот. Ушундай маселелерди койсок жакшы болмок. Мен өзүм азыр Германияда Бондо силерге ушундай кыска видео тасма жөнөтүп жатам. Быйыл бизде Соода өнөр палатасынын атынан бизде бияктагы өнөктөштөрүбүз 5 күндүк тренинг өткөрдү. Выставканы кантип өткөрүш керек буйруса Франкфуртта быйыл декабрда атайын көргөзмө өтөт. Биз Кыргызстандан 5 ишкерди алып келип бул жерде көрсөтмөгө даярдап жатабыз. Андыктан ошо менин кааларым силерге ошо 3-чү форумда экспорттук потенциалыбызды кантип жогорулатабыз. Ушул маселени койсок жакшы болмок. И 3-чү маселе бул кадр маселесин айтат элем. Бизде Кыргызстанда чет жактан окуп келген билими бар, квалификациясы бар ушундай адистерди биз мамлекеттик башкаруу системасына кантип тартабыз, система рекрутингди кантип өнүктүрөбүз, ушул маселелерди биз дагы көтөрсөк абдан маанилүү жана актуалдуу, пайдалуу маселелер го деп эсептейм. Чоң алкыш, жакшы туруңуздар. 3-чү форумду өткөрүүгө силерге албан ийгиликти каалайм. Жакшы калыңыздар.